Москвадан сүйлөйбүз. Москва вакыты боюнча саат 17. Ардактуу радио каармандар, сиздер соңку сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен таанышып жатасыздар. Студияда Улкан Дүйшөева, саламатсыздарбы? Москва областына караштуу Раменский районуна Азия кайрымдуулук фондунун жетекчиси Урмат Байматованын демилгеси менен Орусияда отурукташкан мекендештер үчүн мечит салынып жатат. Бүгүнкү күндө мечиттин пайдалуу тургузулуп, курулуш иштеринде Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгүндө илим алган жигиттер кызмат кылып келүүдө. Ошондой эле мечиттин жанына Мейирман үйү кризистик борбору кошо курулары алдыда пландалууда. Москвада кырсыктардан каза болгон маркумдарга түлөө өткөрүлдү. Биринчи июль күнү Москва шаарындагы кыргыздар тактап айтканда жалпы коомчулук чогулуп, жаштардын демилгеси менен Гранат кафесинде жан кудайы түлөө өткөрүштү. Аны өткөрүүнүн негизги максаты акыркы күндөрү кырсык, өлүм житимдердин саны көбөйүп кеткендиктен Кудай жолуна кан чыгарып, Куран окуп өткөн маркумдарга бата кылынды, дейт уюштуруучулар. Кыргызстандын жалпы билим берүү мектептериндеги мыкты бүтүрүүчүлөр президент Сооронбай Жээнбековдун колунан баалуу белек жана алтын сертификат алышты. Мамлекет башчысы куттуктоо сөз сүйлөп, жалпы Азиямдин ардактуу катышуучуларына кайрылды. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча бул жылы мыкты бүтүрүүчүлөрдүн катарына жалпы республика боюнча 59 адам кирген. Балдарым, эң жогорку бал алып, мектепти татыктуу аякташыңар менен куттуктайм. Биз силер менен сыймыктанабыз жана алган билимиңерди мекендин өнүгүшүнө жумшайсыңар деп ишенебиз. Силер менен ата-энеңер, мугалимиңер сыймыктанышат жана келечекте мамлекеттин өнүгүшүнө салымыңарды кошот деп алар дагы ишенишет, дейди президент. Белгилей кетсек, бүгүн Ала Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн эң мыкты мектеп бүтүрүүчүлөрүнө салтанаттуу түрдө алтын сертификаттарды тапшырууда. Эми спорт кабарларынан. Кыргызстандын курамасы аялдар күрөшү боюнча эл аралык турнирге катышат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын жаштар иштери, диний тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: түнкүсүн Ош чергесинде 17 градус жылуу болсо, ал эми күндүзү 28 градуска чейин жылуу болот. Ошондой эле Бишкекте түнкүсүн 24 градус, күндүзү 28 градуска чейин жылуу болуп, жаан жаашы күтүлөт. Москвада түнкүсүн 15 градус, күндүз 19 градус жылуу болуп, жамгыр жаайт деген билдирүүлөр бар. Ардактуу радио каармандар, сиздер соңку сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныш болдуңуздар. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар.